Мукай Элебаевдин жарыяланбаган чыгармаларына арналган сабагыбызды улантмакчыбыз. Бүгүн Мукай Элебаевдин артисттик, оюнчулук жана драматургдук чыгармачылыгын токтолмокчубуз. Мукай Элебаевдин мурастарына үңүлгөн сайын улам жаңы кырларына кезиге бересиң. Согуш майданына курман болгонуна 40 жылдан ашканына карабастан, өзү барда жарыяланган чыгармалары менен чектелип, менин кайгылуу күндө кабак ачарым, чарчаганда тыныгаарым, жылангачымда жылытаарым баардыгы эмгекте гана тыныгам деген сөзүн эскерүүгө болот. Демек ушундай эмгектенген чоң таланттын табылган эмгекчилеринин жаралган чыгармалары ушул китепке киргизилген. Кыргыз журтчулугуна Мукай Элебаев поэтикалык жана прозалык чыгармалары менен гана маалым. Адабият летописин жазган жагы менен өз учурунда жогорку профессионалдык деңгээлде жеткирилген кара кылды как жарган сынчылык өнөрү эске алынбай келет. Андан башка да обончулук, артисттик жана драматургдук жактары кошулса Мукайдын жүзү ого бетер жаркырап көрүнөт. Мукай Элебаевдин артисттик өнөрү балалык чагында Мамремазиндин уулу Армолдонун коюн кайтарып жүргөндө эле көрүнгөн. Бир казак аялдын үйүндөгү сармерденде Мукай булдырап көзүм тунарды, жакшылык болор күн барбы, ким кайтамын, ким угат ичимдеги арманды, ар кимибиз ар сайда, адашып калдык ар кайда, амал куруп турганда, кимден болот бир айла деп ырдаган кезде ошол угуп отурган аялдар баса сенде бар экен деп казак аял жана отургандар алкашкан. Артисттик талантынын бала күндөрүндө эле болгондугун Мукай өзү да боол болуп, типтөө Гаврилде малай болуп жүргөндөгү учуру туурасында мынтип айтат. Жалгыздыктанбы, зериккендиктенби, же талантым барбы? Ушул кезде куудулдугум чыга баштады. Түптө жүргөндө мас болгондорду туурап, тентек сүйлөсөм үйдөгүлөр боору калбай күлчү эле деп эскерет Мукай Элебаев өзүнүн күндөлүктөрүндө. Ооба, Мукайдын куудулдугу, роль аткарууга жөндөмү бар экени ошондо эле көрүнгөн. Муну өзү жазгандай, мен ушул чыгармаларымдан далай чөйрөлөргө сүйлөгөн сөзүм ал да канча баалуу, ал да канча терең го деп ойлойм деген сөздөрү артисттик обончулук шыктын ошондо эле бар экендигинен кабар берет. Педтехникумда бирге окуган курсташы жазуучу Саткын Сасыкбаев демек мынтип эскерет да, сахнага чыкканда куудулданышы жагынан Шаршенден кем калчу эмес эле деп эскерет Саткын Сасыкбаев. Бул жерде эскерип аткан сөзү турат да. Мукайдын комиктиги бала чагынан башталып, барган сайын күчөп ултурат. Монастырдагы 9 айлык чарба техникумуна киргени, баргандыгы, балдар менен аңгемелешкен бир учурун блокнотуна Мукай мындай жазган. Нечедесиң? 18-де. Мен 4-5 жашымды кемитип айтчу элем. Анткени туура жашымды айтсам окууга өтпөй калам. Андан улуусуң го? Баарыңардын эле мурутуңар баш багып калыптыр, деди. Балдар, мынабу жерге мени тегеректеп жыйналгыла. Бир кызык айтып берем, дедим. Дүргүп келип тегеректеп туруп калышты. Мен куур тонумду желбегей жамынып турам. Ошол кезде бир тегеренип өттүм эле, баарынын капталы сарала болуп, дүрбөп качып калышты. Бир экөөнүн артынан түшүп кубалап мен да жөнөдүм. Ал кезде баардык балдардын киносу мен элем, деп эскерет жазуучу. Ошол кезде монастырда окуп жүргөндө Мукай пьеса коюп, анда ролдорду да аткарчу экен. Ага Мукай Элебаевдин Куйручук деген бир пьеса коюп, анда башкы ролдордо Капар, Боталиев, мен үчөөбүз ойнодук. Ой, ошондогу да уялган эместирмин. Мени Айсулуунун ролун аткартып коюшту. Ошол амал жок, көнбөскө боло турган эмес, ичибизде бир да аял жок эле, деген эскерүүсү даана мисал болуп турат. Мукайдын комиктик жагын калемдеши белгилүү акын Кубанычбек Маликов Мукайдын куудулдугу, күлдүргүч артисттигичи деп тамшануу менен эскерген. Ошол 20-жылдардын аягында Дыйкандар үйү, кийинчерээк Жумушчулар клубу деп аталган имаратта көрсөткөн пьесалары, берген концерттери жөнүндө Маликов Замандаштарым жана каламдаштарым деген эмгегинде дагы мынтип жазган. Ошол концертке анан көчөлөргө бул жерде
өзүңөр да көрүп атасыңар. Ошол концертте арнап көчөлөргө жабыштырган афишанын эң көрүнүктүү жерине жаш куудул акын Мукай Элебаев да катышат деп батырайта жазып койчубуз. Аны окуган көпчүлүк кечинде жумушчулар клубунун дейт. Ошондо театралдык студия ошодо ачылган экен. Үйүнө сыйбай үйдүн айланасын дагы курчап кетишчү. Батпагандары терезеден да карап турушчу. Күндүз эчтемеден кабары жок. Бейкут өңдү салаңдай басып жүргөн Мукай кечинде эле ашкан шайыр. Оозун ачса эле таңгак болуп элден күлкү ыргыйт. Кыргызча, орусча, татарча аралаштырып кодул сөздөргө ширетип сүйүү ырларын ырдайт. Ал гана турсун, өтө кыска, бирок көздөн жаш чыкканча күлөрлүк, шумдуктуу аңгемелерди айтат, деп эскерет анын замандашы Кубанычбек Маликов. Зарыган баштаган көптөгөн ырлары басма бетине жарыяланып, алгачкы поэтикалык жыйнагы жарык көрүп, журтка кеңири таанылып калган Мукай акын 1932-жылы артисттикке кабыл алыныптыр. Бул да болсо Мукайдын артисттик өнөрү акындык өнөрүнөн калышпагандыгын белгилейт. Ал туурасында акындын жубайы Бурулча апа мындай эскерет. Бул жерде мынакей акындын жубайы Бурулча апаны көрүп атасыңар, мынакей бул жерде Бурулча. Бир күнү Мукай үйгө келип, дасторкондорду кармап бийлеп калыптыр. Эмне болду мынчалык десем, экөөбүздү тең артистке алды деди. Мен артист болбойм дедим. Мукай артисттикке 2-3 күн барды, мен барбай койдум. Аны да барбай эле койчу деп өтүнүп артисттигин таштатып койгон. Эгерде ошондо артисттигин улантып кеткен болсо, жазуучу катары гана эмес, искусство мастери катары эскерип калышыбыз мүмкүн эле. Педтехникумда атайын хор ирим иштечү. Ошол ирим мүчөлөрү көбүнчө Мукайдын чыгарган хорлорун ырдачу. Замандаштардын эскерүүнүнө караганда Мукай Элебаев кыргыз музыкасынын, башкача айтканда, композитордук, обончулук өнөрүнүн башатында тургандардын бири болмок. Нотага жазууну билбеген кара талант Мукай Элебаев обондору сакталып калган эмес. Демек Мукай Элебаев өзүнүн заманында мындайча капа болгон экен. Ошол өзүнүн ырдалып жүргөн ырларын граммофонго жазылып, мындай нотага түшпөсө дагы граммофонго ушу жаздырып койбогондорун абдан капа болуп жүрчү экен. Мукайдын артисттик, обончу, композитордук жагын драматургдугу ого бетер бекемдейт. Анын Айдар жана Тартыш деген пьесалар учурунда ушу театрга эмеге кабыл алынбай койгон экен. Кийин муну тиги Марбайчиев буларды иштеп чыгып, кийинчерээк жанакы Ач көздөр деген ат менен кайра жарыялаган экен ушу чыгармаларын. Эми бул драматургдук жагынан дагы чоң чебер экендигин бул жерде Качкынбай Артыкбаевдин мындай эскерүүсүнөн көрүнүп турат да. Мукай Элебаевдин пьесаларында көтөрүлгөн маселелер бүгүнкү күндө да өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок деп өзүнүн китебинде Качкынбай Артыкбаев белгилеп кеткен. Демек Мукайды биз акын катары, жазуучу катарында да билбестен анын артисттик өнөрү, обончулук жана драматургдук таланты дагы болгондугунан кабардар болобуз.